Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан «Не жаңылык» программасы өз берүүсүн баштайт. Кыргызстандын аймагында позитивдүү жаңылыктар менен тааныштырган бир гана «Не жаңылык» долбоор экенин эсиңиздерге салабыз. Кызматыңыздарда эч алмашпаган Азамат Исмаилов жана Айзада Гүйөтигенова. Жаңылчыга көчөсүз. Бешиктеги баланын Бек Борбиев болорун ким билет? Карындагы баланын Айбек Карымов болорун ким билет дегендей эле, болор бала болгонун деп ар бир кичинекей нерсени кичинекей кезинен баштап тарбиялаш керек. Ошол жагынан баштап байкай башташ керек. Катынды дейт башынан, баланы дейт жашынан дегендей эле. Ар бир кичинекей баладан сураганда келечекте ким болосун десе, көбүнчөсү президент болом дейт. А бирок президент кандай болуш керек? Кандай талаптарга жооп бериш керек? Мына ошол чоң суроо. Ооба, сиздин кебиңизди улай эле кичинекей бөбөктөрдөн биздин эч кимге алмашпаган репортерубуз Эрмек Ташиевдин материалынан идеалдуу президент тууралуу сурамжылоону чогуу көрөбүз. Себебинде кичинекей балдар калп айтпайт. Не жаңылык берүүсү кичинекей бөбөктөр менен болгон сурамжылоосунда бүгүнкү күнү мектептеги президент тууралуу сөз кылмакчы. Анда эмесе кичинекей бөбөктөрүбүздүн жоопторун чогуу уксак. Атың ким? Чыңгыз. Чыңгыз, классыңда сен президентсиң, э? Ооба. Идеальный президент эмне кылып бериш керек? Үй салып, байкуштар машина берип коюш керек. Макул, сен азыр классыңда президент экенсиң, өзүңдүн классың үчүн сен эмне кыласың? Тынчтыктарбы? Тынчтыкты кантип кармайсың? Ушинтип эле, тынч отургай. Отурбасачы? Отурбаса урам. Сен классыңда президент барбы? Ооба. Анын аты ким? Чыңгыз. Чыңгыз жакшы эле президентпи? Жок. Эмнеге? Анткени ал болсо бизге кыйкырат, анан биздин балдарды урат. Сенин классыңда ким президент? Чыңгыз деген бала. Сен ал президент болгонуна макулсуңбу же сен каршысыңбы? Каршымын. Идеальный президент кандай болуш керек? Эң жакшы президент кандай болуш керек? Автандил болуш керек. Президент автандил. Чыңгыз. Мен ага каршы деле эмесмин, бирок өзүм болгондо эле жакшы болмок да. Чыңгыз. Идеальный президент кандай болуш керек? Идеальный президент болсо ойнош керек. Президент бар, бирок ал жакпайт мага. Демек башка президент койгоңар келип жүрөбү? Ооба. Чыңгыз. Сен президент боло албайсың? Болоюн десем баары каршы боло берет. Эмнеге? Билбейм, анткени алар мени билбейт да жакшы. Сен классыңда президент барбы? Президент жок, атаман бизде эле. Чыңгыз. Эң жакшы президент кандай болуш керек? Таза. Азыркы президент кандай? Аты ким? Атамбаев. Фамилиясычы? Фамилиясын билбейм. Келечек жаштардын колунда демекчи. Не жаңылык берүүсүнүн бүгүнкү сурамжылоосунда кичинекей балдар үчүн эң идеалдуу президент бул таза иштеген жана баарына жардам берген адам экенин билдик. Ал эми боло жаткан шайлоодо кичинекей балдардын шайлаганга эч кандай укугу жок болгондуктан алар үчүн идеалдуу президентти шайлап берүү бул сиздердин колуңуздарда. Эрмек Ташиев, Не жаңылык. Не жаңылык программасын алып барган улантабыз. Кыргыз милициясы Ысыкөлгө барып эс алып келишти. жаңылып жаткан жоксузбу? Иштегени кетиштир. Иште анан эс алып келиштир да. Бир выстрел, два зайца деген. Жакшы. Бирок менен эки коюн да? Милиция кызматкерлери көл жергесине рейд менен барган экен. Ошол рейдтен сиздерге репортаж болсун. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бирөөнүн катамарандарын прокат берип сабашка кылып жатат. Азыр биз Толбай уулу экөөбүз байкатпай барып ошол сел саякты кармап алабыз. Түстүрчү. Эмне кылып жүрөсүң сен көлдүн көркүмүн? Бузбай эле жакшы эле жүрбөйбү? Сен катамарандарды сатып атпайсыңбы? Сатпай эле, мен эмне депутат белем сатканда? Мен көрүп атпайм, сатып атасың. Качана сатып атасың? 10 сомдон сатып атам, 10 сом. Ким катамарандага? Меники. Кандай меники? Мындай кебетең менен кандай сеники? Сен катамаранын кебечесин көрдүң беле? Анан? Ал өлөйүн деп калган, 5 метр жылганда эле өчүп калат. Сен ошону элдерге берип атасың муну. Ошон үчүн 10 сом эле сатып атам. Ким алып атат аны? Иностранецтер. Кандай иностранецтер? Эмне чет тил билесиңби? Билем мен. Сүйлөчү кана. You are stupid men. Кандай мен Ал жакшы сөз, иностранец. Кандай сөз? Ал котормосу компьютер.
Sen başta örtpay qamalasың sen. Azap тартышың керек. Уктуңбу? Эки мал тамак жеп кыйналасың sen. Эки мал тамак жейм бе? Тактадан жасалган кроваттарга жатасың. Уктуңбу? Кроватка жатам бе? Камалач мени, камалач. Давай, толбой. 3 сутка жаап салчы мен көрөм кыйналып. Места жоқ та жақ. Кандайчы? Места жоқ, салбайды. Бактың бар экен сенчи. Ya eske çıkar çıkında çıktı. Ne uğraştın? Uğraştın. Uğraştın. Кырмады. Гөл жегинде элдин баары бизнеске аралашып кеткен аз келгенсип Жөнөкөй сел саяктындагы бизнес менен алектенип жатканы кыргыздардын илгертен эле эмгекчил экенин билдирет. Эрмек Ташиев, не жаңылык. Эки сөздү кошо билүү адабият, не жаңылыкты чыдап, сабыр кылып көрүү бул маданият. Мына ушул маданият темаңызды улайлы, эгерде көрөрманым сиз өлкө аймагында кандай маданият иш-чаралары болуп тургандыгын билгиңиз келсе, кийинки репортаж сиз үчүн болсун. Не жаңылык телеберүүсүндө кино, музыка, театр жана маданият жаңылыктары. Орус драма театры менен Кыргыз драма театры биргелешип даярдаган Киргиз аттуу спектаклдин бет ачары Метиз драма театрында өтөт. Эскерте кетсек, бул спектаклдин башкы режиссеру болуп Жумабекова Света дайындалган. 16-17 октябрда Нахимов көчөсүнүн 22-үйүндө Ашар аттуу кайрымдуулук кечеси өтөт. Кеченин коноктору дос-чаралар, жоро жолдоштор жана жакын санаалаштар. Цирктин айланасында кечки 4-төн 5ке чейин көпөлөктөр көргөзмөсү өтөт. Ал эми ошол эле жерде түнкү 12-ден таңкы 4кө чейин түнкү көпөлөктөр көргөзмөсү өтөт. Ак Тилек конушунун Чалдабар көчөсүнүн 3-үйүндө Айтпай келген коноктор деген тематикага таандык Апам азыр келип калат аттуу пьесасы өтөт. Бул пьесанын башкы каарманы болуп апасын күткөн Нурик жана терс каармандардын ролунда Жамшыт Бековдордун үй бүлөсү. Ааламга кеткен жол айылдан башталат деп бекеринен айтпаса керек. Мына ушул айылда катталган кызыктуу окуя бир байке белгисиз жакка белгисиз акча чогултуп жаткан учуру. Келиңиздер биргеликте чогуу көрөбүз. Эмне болуп атат телефонуңузда? Эфир болуп атпайбы? Россияга 25 000 сомго рубльга, 25 000 рубльга сомго деком. Тиги Россияга качканга билет алдым да. Неге? 7 000 сом карыздан качып баратпаймын ошо. 7000 сомдук карыздан кутулуш үчүн 25 000 рубльга билет алдыңызбы? Эмне кыргыздар билбейсиңби? Ушундай да бар кыргыздын баары акчадан качып эле. Ушул акча чогулду алды деген демилген мен көтөрдүм. Мынакей айылыбыз биригип 300-400 сомдон ар бир түтүн чыгарса эле ошо кыла турган нерсебизди кылабыз деп атабыз да. Азыр ар бири жардам берип атат болушунчачы. Ошого мен аябай сүйүнүп атам азыр. Чогултулган акчаны силер ушул жолуңарды оңдойсуңарбы? Жол оңдогондо эмне бул Москванын центри беле. Ушундай эле болот бизге. Нормальный эле жол жаган-жаганда биртике лай болуп коет, атак болот да мындайчы. Негизи бияктан ат-саттар да башат десем мында фонго ылайыктуу болуш керек да. Анда бала бакча же болбосо мектеп курганга жумшалабы? Бала бакчаны эмне кылабыз? Үйдө аялдарыбыз турбай, ошолор эле багат. Мектепте окуган балдарыбыз болсо жөө басып барып келсин. Арка айылда бар. Нормальный мектебибиз бар. Ошол жака чейин жөө басып мындай таң артен турганда сергек болот да адам баласы. Кереги жок бизге. Анда каяка жумшайсыңар чогултулган акчаны? Кандай каяка? Айыл өкмөткө жумшайбыз. Уят. Биздин айыл өкмөт Нивачан жүрөт. Ниваны мисалы мен айдасам болот, бул айдаса болот. Ага болбойт дейм. Нива илгерки машина, советтин машинеси алчы. Анан деген башка айыл өкмөттөрдүн аялдары мисалы алтын жагын башыптыр. Биздики жанагындай жемчук менен эле жүрөт, кытайский 15 сомдукчу. Ошол. Ичим боло башка айыл өкмөттүн мындай айыл өкмөттөрү жиптарды минишет экен, иномарка өнөткөн. Эмне биз алардан кембизби? Биз деген мындай намыскөйбүз да, билесиңерби? Тигиники болсо, значит, биздики да болуш керек. Ошол үчүн биз өзүбүздүн айыл өкмөттөн уялып, ага мындай акча чогултуп берип атабыз. Буйруса тиги айыл өкмөткө костюмду алып беришибиз керек. Тигил жака барса, тигиактын айыл өкмөтү болбойт экен, уш костюму деген турабы? Ишо ал тиги тойдон келген костюмда, ошону дагы деле кийип жүрөт 4 жылдан бери. Уят да. Бул жерге чогулган эл акчаларын аябастан айыл өкмөткө деп аталган кутучага бириси 20 сом салса, бириси 1 сом салып жардамын көрсөткөнгө аракетин көрүп жаткан учурда айыл өкмөтү дагы эски Нивасын айдап келип эл менен учурашары менен эле биз менен маек курганга киришти. Аябай сүйүнүп жатам азырчы. Ушул чоң поддержка болду бизге кыйналып жатканда. Аябай кыйналдык. Үйдө продукт жок, кафелерден тамактанып калдык. Кафелерден чай ичип калдык азырчы.
Андан кийин тиги аялым 1 жылда чет өлкөгө чыгып эс алып келсе болбойт. Аябай кыйналды. Ушул элдерге рахмат. Ушу мени колдоп келип атканына. Аябай ыраазымын болуп атам. Рахмат. Элдин ушундай жардамына сиз өзүңүздүн кезегиңиз келгенде кандай түрдө жооп бере аласыз? Ой, ушул көп ойлондум, бир 5 жыл ойлондум. Буйрса ушул жылы бир концерт коюп берели деп атабыз. Андан кийин бекер газета, календар, анан плакаттарды берели деп атабыз. Тиги шаардан ырчылар чакырып, бийчилер чакырып, артисттер чакырыпчы. Ушул айылга чоң концерт берели деп атабыз. Ну, кыскасы жакында шайлоо болот. Ошондо чоң белек кылам айылыма. Ошол рахмат. Аябай кубанычтамын. Бул айылдын тургундарынын жашоодогу принциптери таш менен урганды аш менен нур дегендей көрүнөт. Ушундай кутучага бир да акчасын аябай салып жатканы бизди аябай эле сүйүндүрдү. Сүйүнгөн. Бүттүңбү? О, бүттүм. Алып койгон. Муну каяка алып баратасыз беке? Үйгө. Эмнеге буну айыл өкмөткө дебедиңиз беле? Каякта айыл өкмөт, мен семьям ким багат? Мен простой чабан болсом. Айыл өкмөт деген ал айыл өкмөт да. Жөн эле айыл өкмөт деп айтпойм негизичи. Атактуу семьяга, может, келечекте айыл өкмөт болуп калам. Эрмек Ташиев, эмне жаңылык? Программабызды улантабыз. Азамат мырза, сиз өткөндө айтып жаткандай эле шаарыбызды, өзгөчө Бишкек шаарын көрккө бөлөгөн сел саяктар бүгүн милиция кызматкерлерине арыз менен кайрылыптыр. Кайрылышсын. Эчтеке деп албайм. Неге эч нерсе дей албайсыз? Менин ишим жок алардын. Кайрылышсын. Эфир болуп атат, бир нерсе деп койбойсузбу? Эчтеке дей албайм. Айжада мен бошоп айтам. Интернетте мен Москвага барып, кайсы жумушка кирем, ошону эле издеп таппай атам. Эмне жумуш кылам депчи. Сиз да кызык экенсиз. 7000 сом карызыңыз үчүн 25000 рубльга билет алып Москвага учуп аткан. Мен 25000 наличка берген жокмун. Карызга жазылдым. Ага да карызды алдым, 25000. Мен ошол 25000 рубль үчүн эми Россиядан Европаны көздөй качам. Европадан даже Американы көздөй кетем. Анан Америкада Голливудда не жауап программасын алып барып калдым ошоктон. 7000 сом адамды кандай эптер? Өнүгүү алып барат да. Не news бу? What the hell doing now news деген программа. Макул анда. Не news программасында көрүшкөнчө. Милиция кызматкерлерине күн сайын ар кандай арыздар түшүп келет. Бүгүнкү күнү эң эле өзгөчө арыз болуп, жөнөкөй сел саяктын үй бүлөсүн жазган арызы болуп чыкты. Ошо биз мына ушул жерде жашайбыз, ушул мусоркада. Анан биз мусорду күндө чогултуп коебуз. Кечинде бирөө урдап кетет. Өзү ала жумшак экен да, кечинде биз уктап атканда урдайт да. Ким урдап атат экен? Ошо уруулар көбөйүп кетти аябандай. Анан милицияга заявление жазганбыз таап берсин деп. Сен көп киришпе, бар. Төшөк жыйнайсың, төшөк жыйна. Акын. Не болтасың? Нарса кысылчу десем. Илебай даяр тур азыр мерде жумуш болгон топ. Мындай сериоз жумушка биринчи болчу атсам. Илеба мына келишти. Мен азыр түш дегенде түшөсүн, уктуңбу? Хорошо. Түш. Бол тез. Алло. Таташ полковник. Табалдиевдин жумушу боюнчабы? Карап атам ушу. Так, стоять! Не улон оттуда! Что встали? Сен не тұрасың, албайсың встали! Артман келіп қуа атсаңар, қачамда бетіме пистолет тақып атсаңар. Қылмыш қылып атсаң қуалайды да. Жөнле қармап қойсаң болбойбу қашпайлы. Қайсы қылмыш қылып атам, не қылмыш қылып атам, мен жұмысыма келдім, бұл менің жұмысым. Сенің үстіңен арыз шығып атат бұл жердечи. Қайсы арыз, бұл мен жұмысым. Бұға маған айлық төлөнөт, түсінсеңер өзіңіз. Ким төлөйт, главарыңар ким ақша берет бұл үшін? Мэрия берет бізге. Мэриядан указ келген, шардың барын мусорын тазалап жоқ қылға деген. Ошол жұмысты біз қылып атабыз, шарды тазалап жүрөбүз. Өзің жұмысың көрчү бар. Бошмун бу? Қанша уақыт кетсе, бар, бошсың. Мусорыңарды ала кетет. Ала кетчи ошону.
Не жаңылык берүүсүнүн чыгармачылык тобу бүгүнкү жумушунда эки гана жагымдуу нерселерге туш болду. Алардын бири шаардын бери тазалыкты ойлоп күн сайын таштандыларды жыйноого буйрук берип, анын үстүнөн күн сайын көзөмөлдөп жатканы. Ал эми экинчиси милиция кызматкерлери бир да адамдын арызын четке какпай, социалдык статусуна карабастан сел саяк болобу же бай адам болобу, анын арызын иликтеп иштеп чыгып жатышат. Эрмек Ташиев, Не жаңылык. Ардактуу эле көрүүчүм, Не жаңылык долбоору өз берүүсүн улантат. Өзүңүздөр билгендей, ачылбаган теманы бир гана Не жаңылык долбоорунан көрө аласыздар. Соттук отурумда кызыктай бир окуя катталыптыр. Ошол тууралуу кийинки материалдан биргеликте чогуу көрөлү. Кошулам. Бишкек шаарында күн сайын көптөгөн сот отурумдары өткөрүлөт. Алардын арасынан эң эле өзгөчөлөнүп, бүгүнкү күнү сот кызматкерлери үчүн чиркейге жазылган арыз боюнча чиркейди күнөөлүүбү же күнөөлүү эместигин аныктап чыгуу туш келди. Сот өтүп жаткан залга эл чогулары менен эле милиция кызматкерлери чиркейди алып кирип, сот отуруму башталды. Анда эмесе, урматтуу күбөлөр, жабыркаган тараптан баштайбыз. Сөз сизде. Урматтуу сот, ушул чиркейди көттү да магач. Түнү таттуу уйкуда уктап жатсаң, келип алып тызылдап мээни чагат. Ана мээни чагып эле кетип калбайт бул. Таң атканча канды ичип чыгат. Ушул чиркей үйдө пайда болгондон бери үйгө конок конбой калды такыр эле. Анан ушул чиркейдин үстүнөн арыз жазып, катуу жазасын берсин деп сотко берем мен. Баары түшүнүктүү, барыңыздарга рахмат. Эми кезек болсо, прокурор мырза, сөз сизде. Урматтуу сот, биз бул иш боюнча аябай изилдедик. Бардык материалдарды тактадык, чогулттук, экспертизалардын баары бар. Мен каршымын. Прокурорго каршымын. Болбойт да мындай. Урматтуу сот, мени угуп койсоңуз. Урматтуу соттун күбөсү, биртикке тынчтык сактайбыз. Азыр сиз өзүңүздүн ордуңузда отуруп туруңуз, биртикеден сизге сөз берилет. Бул чиркейлерге өзгөчө ыкма менен жазалаш керек болот. Мен силерге сунушум электрошокер. Ушулар менен жазалабасаң, алар чагып кыйнай берет экен. Урматтуу судья, эми ишенем ушул туура чечим чыгарасыздар. Урматтуу соттун катышуучусу, бул жакка чыгып сиз өзүңүздүн оюңузду бөлүшсөңүз болот. Урматтуу сот, мен каршымын. Чиркей соттогон бул туура эмес. Болбосо өзү 2 күн эле жашайт. Ан бир күн отурсаңызбы түрмөгө, болбойт да андай. Мына эң негизи кан соргон мына ушул. Ушул канды сорот. Өмүр бою сорот. Мадыметтен меңди да жейт. Болмок беле ушуна, нерв кылып жинди кылат кишини. Күндө келесиң, күндө ошондой скандал. Чиркей соттогон бул туура эмес. Мен каршымын ага. Кечиресиз, жабырлануучу сизге негизи ким болот? Аягым болот. Мына чиркейдин ордуна ушул отуруш керек болчу. Ушуну соттош керек. Болмок беле ушундай. Туурабы же андай эмеспи? Эмне унчукпай отурасыңар экен? Болмок беле ушу. Бул туура эмес сот. Эми акыркы сөз ушул чиркейдин жактоочусуна берилет. Келиңиз, сөз сизде. Урматтуу сот, мен бул чиркей менен сүйлөштүм. Бул чиркейдин чаккан себеби бул эже 2 жыл мурун анын бир тууган энесин вареньяга салып өлтүрүп коюптур. Анан жана видеодо так көрүнүп турат. Ал чиркей өзүн коргоо максатында чаккан экен. Анан сизден суранат элем, бул так чечим чыгарасыздар. Бүгүнкү сот отурумунда чиркейдин жана анын адвокатынын сөздөрүнө ишенген сот өз чечимин чиркейдин пайдасына чыгарып берди. Бирок арыз жазгандар бул нерсе менен такыр макул болбой, бул ишти кайра карап чыгууну сунуш кылып жатышат. Мен бул сот чечимине нааразымын. Мен бул чиркейди акыры түбүнө жетем. Ал менин каным баарын ичип бүттү. Мен жогорку сотко кайрылам. Кийинки сот отурумунда соттун чечими чиркейдин пайдасына болобу же арыз жазгандардын пайдасына болобу азырынча белгисиз. Эрмек Ташиев, Не жаңылык. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен Не жаңылык программасы эфирде аяктайт. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сиздер Не жаңылык долбоорунун 3-сезонунун 3-чыгарылышына назар салдыңыздар. Кызматыңыздарда Азамат Исмаилов жана ошондой эле Айсата Жамурчиева. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Жашаңыздар менен Москвага кетип. Бар болуңуздар. Кийинки эфирде камера аркылуу, Көрүшкөнчө. Viber аркылуу эле шылып жазышып болот. Дүйнөдө болуп жаткан жаңылык укун келте, биде баранда жаңылык башка эч кимде. Мындайда айтып бере албай даже ушак чечеңе, бидин кабарчылар чогулткан атайын силерге. Бардык маалыматтарды төкпөй чачпай жеткиребиз, жаңылыктын үстүнө күлкү да кошуп беребиз. Болуп жаткан көйгөйдү башка четтен карасак, кыскасы элдин манайын көтөргөнгө жараса. Элдин баары угушат жаңылык, элдин баары угушат жаңылык, элдин баары айтышат жаңылык,
Elim bari görüşөт жаңылык. Ne жаңылыk? Ne жаңылыk? Ne жаңылыk? Манайыңды көтөргүн барың жактырып. Ne жаңылык? Ne жаңылык? Ne жаңылык? Бизди көрүп отургун күлүп какырып.